Мен ойлойм биз өкмөттүн позициясын белгиледик. Биринчиден булар ушул эле сапат билим берүү да бирден бир учредитель болуп, билим берүү министрлиги турат. Ошондуктан мен ойлойм бул жерде миңдеген балдарыбыз окуп атат, жакшы сапаттуу билим алып атат. Анан муну жөн эле жаап коюу маселеси азырча турган жок. Ал мектептер иштеп атат. Маариф фонду болсо ушул жерде Кыргызстанда өз ишин алып барып, балким биздин жанагы меморандум түзүлүп, алардын шарттары биздин мыйзамдарга ылайык болсо, алар дагы иштесин, жакшы бир сапаттуу билим беребиз десе. Бирок сапат боюнча алар жабылып, имараттары берилет же дагы бир ал маселе коюлган жок бүгүнкү күнү өкмөт тарабында. Мен ойлойм коюлбайт дагы. Азыр мыйзамдарына ылайык иш алып барып атат. Ал жерде толугу менен билим берүү министрлигинин окуу пландарын негизинде окуу жүргүзүлүп жатат. Миңдеген балдар окуп жатат, жакшы сапаттуу билим алып жатат.